Assalamu алейкум достор, барыңыздарга Мизури штатынан чоң жалынды салам достор. Бүгүн абдан сонун күн болуп атат. Мен көчө күнү ушул жерден Ислам деген иниме кезигип, чакап видео тартып сиздерге тартуулагам. Бүгүн дагы иниме кезигип калдым. Жакшы сүйүнүп бирибизге кезиккенибизге. Азыр таанышып отурабыз. Аты дагы Ислам. Азыр деген анча-мынча суроолорду беребиз, трактын ичин тартабыз дегендей. Анда Ислам кандай, жакшы бишти? Assalamu алейкум. Кандайсыңар? Жакшы. Жакшы, абдан сүйүнүп атам Ислам менен кезиккениме. Бираз толкунданып атам. Жок, толкунданып болот. Кээ бир жигиттер бар да, вообще түшпөйт да, эмегечи камерага түшпөйт. Ана мен деген Исламдан сурадым, кичине камерага түшөсүң десем, анын неси бар экен, түшөм деди. Анча-мынча суроолор болсо жооп берем деди. Өзүң менен кичине тааныштырып коесуң, каяктык болосуң, грин карта утуп келтирсиң абдан сонунда. Үй бүлөң менен келдиңби, каякта турасың, бул компанияда канчадан бери иштейсиң дегендей. Менин атым Ислам. 21-жылы келгем, сентябрда грин карта утуп. Башында Лос-Анджелеске барганбыз. Анан аяктан муюңда иштедим. Жакшы. Анан доставкада иштедим, таксиде иштедим. Анан флетбетке чыктым, CDL-ды окупчу. CDL-ды ошо Калифорниядан окудум. Не, Калифорнияда окуп, жакшы. Экзамендер тапшырып, с первого раза сдал, анан эмени бир Молдаванин компаниясын таап, ошол жерден сүйлөшүп жумушка алды, ошо флетбетке бардым. Флетбеттен иштедим, анан аяк иште эмелери условия бар, бир аз начарыраак болуп калып, анан кышында да айдагандан коркуп анан таксиге кайра отурдум да. Чикагога уже көчүп кеткенбиз андачы. Анан таксиде бир 2 ай иштедим го, анан кайра могу драйвингге чыктым. Ушу январдан бери иштеп атам. Драйвинде жакшы иштеп атырсың, Бул деген KG Star деген компания экен, мекендештердин компаниясы Чикагода экен, 2019-жылкы тракпы? 2019. Азыр тракты бир сыйра көрсөтпөйлү ичинчи. Исламдын трагын бир сыйра ичин көрүп коелу. Ичи капкара болгон трак экен. Мына көчөкү Исламдыкына окшош дагы планшети бар экен, бул да компания берет экен. Ушул планшеттин ичинде азыр көрүп атасыздар, бул деген ноутбук да. Ушул ар бир айдоочуну контролдойт. Андан тышкары мыяктан YouTube'дан видео көрүп кете берсе болот экен. Абдан жакшы экен. Панели ушундай экен. А бул болсо эме экен, GPS экен да? Бул меники уже. GPS экен, өзүңдүн менчигиңге. Мо припас деген экөө бир элебичи, ичинде эки неме барбы? Бирөө припас, бирөөсү Weight Station'ı görürsün aytıyorsun. Oşonda görüyorsun. Уже толдан. Жакшы. Мына Каскадия экен. Көчөкү биз көргөн 2019-жылкы Volvo болчу. А бул болсо точно эле ошол жыл Каскадия. Абдан сонун экен. Мурда эмеде жашаптырсың? Калифорнияда жашаптырсың. Чикагого көчүп келгениңе канча болду? Октябрдын 23-төрүндө ошо көчүп кеткенбиз. Жакта лист бүткөндө сразу эле. Жакшы. Лос-Анджелестен эмнеге көчүп кеттик? Кымбат арендасы. Өтө кийир. Канча бедрумныйда турчу элең? Бир бедрум? Одна бедрумныйда. Канча төлөчү элең? 1710. Еще плюс свет темелерди кошкондо 2000ге чыгып кетти. 2000ге жакын болуп калчу. Например, азыр Чикагого келип аткан жигиттер бар, двух бедрумныйда 1,5 сымат этет. Калифорния кымбат негизи. Үй бүлөң бар да? Бар. Жубайың, балдарчы? Бар. Улам 4тө, кичинекей. Айлык. Жакшы, 2 бала бар экен да? Азыр деген жубайың айттың, эме депчи, IT-де окуп атат депчи. Анан ошол үчүн IT-де окуп аткан үчүн ата-энең туристтик виза алып келип азыр келиптир Чикагода, ошо балдарды карашып атыптыр, жардам берип. До этого кайнатам келген. 2 ай аларда жардам берип карашып беришти. Жакшы. Эмечи, тиги жубайыңар азыр эмеде IT-де окуп аткан турбайбы? Буга чейин иштеди беле, же иштеген жок беле? Анткен деген силер грин карта утуп келдиңер, балдарды да караш керек да, ошон үчүн иштеген жок да, чынбы? Америкада жок. Иштеген жок. Ошондой биз постоянно айтабыз да, эгер балдарыңар менен келсеңер, жубайыңар балдарды карап калат, садикке апарып, мектепке апарып. Эми жакшы, азыр Кудай буйруса деген жубайыңар эмени IT-ни бүтүп алса, силерге дагы аябай жеңил болот. Айына бир 5-6 миң доллар тап берип турса дагы балдарды машина менен тияка мияка жеткизип коюп, садикке, мектепке жеткизип коюп, анан иштесе силерге аябай жакшы болот да. Үй бүлөдө 2 киши иштеген жакшы. Анан кандай? Америка кандай?
жагып атабы же бекер эле келдик ушул жака Кыргызстанда жүрө берсек болмок деп ойлоп атасыңарбы? Башында келгенде вау дейсиң. Анан, конечно, адаптация проблемалар башталганда бир аз ойлонуп баштайсың. Кичине сагынган сезим да пайда болобу билбейм. Кичине кечке ойлонуп баштайсың, салыштырып так минус плюстарды. Анан эми азыр көнүп калдык. Көнүп калгандан жакшы, Кудай. Жакшы. Самое главное, көңүлүңөр жакшы. Үй бүлө менен тынчтыкта, аманчылыкта, токчулукта болсоңор, аста койгон пландарың ишке аша берсе абдан сонун. Мен абдан кубанып атам. Ар бир мекендешиме, ар бир инилерге кезип калган, байкелерге кезип калганда аябай сүйүнөм да, чын жүрөктөн да. Азамат жигит экенсиң, баягы жанада мен айтпадымбы, психолог болуп бүтөсүң, көп кишилер менен сүйлөшө берсең күн сайын депчи. Көзүнөн эле билесиң да адамдын кандай экенин. Мына, исламды өзүңөр көрүп аткандай, симпатичный, крутой, резкий иним экен. Дагы жакшы тааныш болуп жүрөбүз, телефон алышып алабыз, чалышып турабыз, жолдо кетип баратканда, "Ай, Алмазбай аке, кандай?" деп чалып койсоңор, "Мен болсо Ислам иним, кандайсың?" деп сүйлөшүп турабыз. Анан жана Ислам менен да эсче тааныштырып койгом Чикагода. Абдан сен курактуу жигит. Жубайы да бар, анан кичинекей кызы бар. Абдан сонун койгон жигит. 2013-жылы келген. Достор, мына азыр биз тракстапта бүгүн мыякта калабыз. Эртең Ислам Чикагоны көздөй кетет. Мен болсо жүк таап бергенине жараша. Бүгүн жүк эметмекмин, жүгүм бар болчу да. Анан трактын тормозной системасы бузулуп, жүк ала албай калдым. Достор, биздин астыбызда мына могул жерде свет бар экен, биз аны күйгүзбөй эле видео тартып бериптирбиз. Азыр светти күйгүздүк, мына жакшы көрүнүп калды. Жакшы ошондой. Дагы эмне жөнүндө сүйлөшсөң? Азыр жумуш жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Жумуш кандай болуп атат? Ачык эле Ислам көчөгүнө айтты, ачык эле иштеп атам. Сен эчтеке бир пеймент төлөбөйсүң да компанияга. Эчтеке төлөбөйсүң, чынбы? Бардыгын компания төлөйт. Тарак бузулса да компания оңдотот, анан бир жумада канча гроз чыгып атат? 7000, 8000, 9000. Баякы жума, мурдагы жума где-то 7200 ошондой. Ой, 7200 мына Исламдыкыдагы бир жума иштептир, 7200. Ошондой эле чыгат экен. Анан бир жумада зарплата где-то 1.8, 1.9 болот экен. 2000. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Көп мекендештер сурап каласыңар. Чикагога келсеңер, же болсо каяка келсеңиздер дагы тракта иштесеңер, өзүңөр трак сатып албай эле койгула азырынчачы. Анан деген көчөк Исламдагы айтып берди. $1850 жумасына таап атам. Кээ бирде 2000, кээ бирде 1900 деп. Мына Исламдагы айтып атат, жумасына по-разному болуп калат. Сеники жакшы экен дейт. Сен 32% болот экенсиң. Просто 33. 33% болот экен. А көчөк Ислам болсо 25% алып аткан. 2000 деп коелучу, грубо санаганда 2000 тапса болот, жакшылап иштесечи. Постоянно груз берип турса. 4 жума, 1 айда 8000. 7000, 8000 табасыңар. Мына программисттер деле 6000 табат атпайбы? Ага караганда кичине 2-3000 болсо дагы көбүрөөк. А биздики болсо көбүрөөк акча табабыз. Бирок расходубуз чоңураак да. Ремонт болуп калса акчаны өзүбүздөн. Дизель, пизелдин баарын өзүбүз төлөйбүз. Платный жолдорду өзүбүз төлөйбүз. Бардык нерсени өзүбүз төлөйбүз да. Анын аягында билбейм, өзүңдүн турагыңа карага жок да силердики өзүңөрдүн турагы. Биздики бар, бирок биздики азыркы убакта кичине жакшыраак эле чыгат да силерге карагандачы. А может 4000, 4,5, 5ке чейин чыгып кетет, 3,5. Бирок кээ бирде трак бузулуп калганда силерден астап калабыз. Ошондой да дагы эмне айтып бересиң, кызык? Ошо? Кызык да эмне? Такси жөнүндө айтып берсең. Такси Калифорнияда иштедиңби же Чикагода? Чикагода иштедим. Чикагода кандай экен? Драйвер лайсенс кандай иштедиң? Же 1 жыл стаж керек бекен? Канча табат экенсиң? Бул бирде мен ошо доставка кылып жүргөндө негизи башында эле сразу таксиге алайын дегем да, мага чыгып калган 1 жыл экспириенс. 1 жыл керек депчи. Мейлди күткөндөн анан как раз 1 жыл болуп калды, мейли болсо болду деп регистрация алсам, бул эметип калды, ачылып калды. Анан Чикагода иштегенде декабрь жакшы болду аябайчы. Декабрь жакшы болду, туристтер да көп болду, анан январь сразу өчүп калды. Негизи жакшы болуп атканда таксиден канча тапса болот экен? Күнүгө же жумасына канча тапса болот? Могу эмеге караганда көбүрөөк табат бекен, доставкага караганда. Ошол конечно, доставкадан. Тиги мен декабрда ошо иштегенде бир күндө полный смена
12 саатта канча чыкты меники? 400ге жакын чыкты. Ошо. Мен дагы достор айтып жүрөм да, жана тамакташып, доордаш дегенде иштеп жүрүшөт, бир $200 да. Кээ бирлер $250 чейин чыгарат. А такси болсо постоянно 2 эсе көбүрөөк акча тапсаңар болот. Бирок таксиге иштеш үчүн 1 жыл күтүш керек, экспириенс алыш керек. Uber'da иштеген жакшы. Мен көп тааныштарым бар. Өзүмдүн бир тууган кайнимда иштейт. Ал дагы айтат, мен доордашка караганда 2 эсе көп деп атам. Азыр бир күн толук иштеп койсом, $400-450 табам дейт. А мурда тамакташып иштегенде $200-250 тапчумун дейт. Чикагода канча бедрумный квартира турасыңар? Бир бедрум, канча төлөп атасыңар? Где-то 1300, 1400, 1500. Менен коммуналка менен 2100 болду. 2100? Чөтө силердики кымбатыраак. Жакшы район бу? Виллингтон. Деспойнс жакта. Эми крутой кишилер бааларына карабайт, достор. Азыр дагы көптөгөн мекендештер келип атпайбы? Алар билбейм, мен тааныган мекендештердин баары двухбедрумный квартирага 1,5 төлөшөт да. Анан исламга окшош крутой жигиттер $2100 төлөп коюшат экен да, однобедрумныйга. Жакшы, өзүң машинаң барбы сатып алган? Кредит. Кредит. Ошо эми кредитке алат да көп элечи. Toyota Camry. Көрдүңүздөрбү, азыр таап койдум. Toyota Camry бул деген эң сонун экономичный, көп бузулбаган, таксиге ылайыктуу, тамакташыңа ылайыктуу абдан сонун машина, Аны тамакташганга эметкенге жалко. Жалко. Конечно, жалко. До этого эми ол машина болчу, Corolla'чы. Corolla эле. Corolla'ны канча алдыңар эле? 10800 сүйлөшүп, алып анан Clean Title болчу. Clean Title болгондон андан кийин эми ол билим калды көрсө. Башында билбейсиң да, Clean Title деп коюп эле жасап беришкен да. Өздөрү жасап койсо ал билмей калат экен. Мурда аварийный экен, Мурдасы бир аз сүзүлүптүр да, анан Clean Title болсо мен урулган эмес го деп вообще деп ойлогом да. Көрсө эме экен да. Өздөрү жерди урулуп анан жасап койшкон да. Билишпейчи. Эметчи тиги анан кийин сатып ийдим да Toyota Camry'ни алдым да. Toyota Camry канчанчылык? 2018 эмеспи? Жок, 2023. 2023пү? Айтпадым беле силерге ким менен отурам деп, крутой жигит менен отурам. Анын баасы где-то билбейм, мен машина кымбаттай элек деп, где-то 26 000, 28 000 болчу. Масло машиналар. Азыр кымбатыраак болушу керек. Азыр кымбатыраак. 30-33. 30-33. Айтчу сөздөрдү айттыкпы же калып калдыбы? Айттык окшойт, Достор, мына өзүңүздөр көргөндөй жаркыраган, маңдай ачык, иниме кезигип, аты Ислам. Жакшы кобураштык, мына ачык айрым баардыгын айтып берди, билгенин. Исламдын үй бүлөсүнө жакшынакай тилектерди каалайбыз. Ата энеңерде мякта экен, жакшынакай тилектерди каалайбыз. Ар дайым ден соолуктогула, балдарыңардын убайын көргүлө, ошо балдар чоңоюп, кийин Кыргызстандын атын алыска чыгарган инсандар да болсун, Сизге да ошону каалайм. Ооба, машинаң эме кылып турсун, чимирилип турсун дөңгөлөгү. Ийгилик каалайбыз, достор. Мына азыр Ислам менен дагы таанышканыбыз үчүн аябай эметип атам, сүйүнүп атам. Анда ушуну менен чаккан видеобузду аяктайлы. Таарынбаңыздар, көрүп коюңуздар. Анан дагы мекендештерге, инилерге, агаларга кезип турсак, дагы видеолорду чыгарып турабыз. Азыр анда деген Исламга акыркы сөздү берели, көчөк Исламга окшоп. Свободный микрофон, туугандарга салам айтсын. Кыргызстандагы туугандарга салам айтсын. Свободный микрофон, эмнени кааласа ошону айтсын, ошо менен бүтүрөбүз анда. Сөз Исламда. Эмнени айтсам? Кыргызстандагы туугандарга салам айтты. Туугандарга биринчи очередь салам айтам. Если Америкага чечсеңер, сразу келиш керек да. Биякачы. Потому что акча топтойсуңар, топтоп анан азыр эми бир аз биякта деле кыйын болуп атат, анан эми по-любому биякта деле маркет оңолгондой достойно жашаганга аракет кылса болот да биякта. Ошо. Достор да көрүп калышы мүмкүн да, досторго да салам деп коет, таарынып калып жүрбөсүн. Кыргызстанда салам айтам. Мен азыр бир аз эметип атам камерада мен. Жок, эчтеке болбойт. Молодец. Кээ бирлер сүйлөй албайт, Ислам болсо нормальный, жарайт. Биринчи жолкуга жарайт. Кийин Кудай буйрса кезип калсак дагы бир YouTube'га кенен бир от души видео тартабыз, анда Ислам уже профессионал болуп калат. Анда чоң рахмат Ислам анда. Макул. Жакшы достор. Ийгилик баарыңарга, аманчылык, жакшылык болсун. Анда биз Ислам экөөбүз кичине кобурашып отуруп, анан эртең жумушубузду уланталы.